Ассаламу алейкум. ММА бул харам, токтотуш керек дегенге мен кошулам. Ооба. Бирок көбү бул нерсеге акча жоктугунан барат да. Мисалы спортсмендерди билем, ошо менен семьясын баккан. Акча жок, жокчулуктан. Экинчи, ради справедливости, анда Кыргызстандагы казинонда жаап салсаңар, кумар оюндарын жаап салсаңар, андан сонун болот. Ошондо аны менен дагы башка зыян келтирген нерселерди, спорт аркы берки ошолордун баарын жаап салсаңар, ошондо справедливо болот. Колуңардан келсе, эң биринчи казинону жапканга аракет кылгыла. Бул менин жарандык оюм. Ассаламу алейкум, жума мубарак. Кыргызстанда ким 12 миллион доллар топту 6 жылда. Эмнеге көзөмөлдөө ушундай нерсени? Баягыда архитектуранын замы менен сүйлөшүп атсам, дагы бир объект чыгып атыптыр. 3-этажга чейин 9 этаж объект экен, 3-этажга чейин эч ким билбеп турган 9 этаж болуп салынып аткан. 3-этажга келгенден кийин жана немеси кошунасы ызычы чыгарса, ал 9 этаждык объект экен. Анан кийин архитектуранын бир тарабы немеге сотко бериптир. Бир департаментте. Биз көзөмөлдөгөн жокпуз бул объектти. Бул объект өзү менен өзү самовольно салынып атат десе, экинчи департаменттин разрешительный документтерди берип коюптур. Алмаз Акунжанович, салына бергиле дептир. Биз текшердик, болду, сала берсет дептир. 3 жылда 3-этажга чейин алгандай салынган көрбөй туруп. Эмне себептен? Анткени бизде ошондой коррупция. Контроль жок. Анан кийин архитектуранын замы айтат мага. Силер дейт, мыйзам долбоор жазып бербейсиңерби бизге дейт. Биз ошол мыйзам долбоор менен иштейли дейт. Ане мыйзам долбоор жазылган бизге эле берилген Кыргызстан боюнча. Биз эле мыйзам долбоор жазып, биз эле элдин өйгөөнүн коргошубуз керекпи? А өкмөт эмнеге зыянды? Эгер биз кыла турган болсок ал жумуштун баары. Бүт жерде ошондой, мына Шайырбек Кыдыршаевич мынакей, менин коллегам азыр мыйзам долбоорун жазып атат, электрондук тамекилер боюнча запрет кылалы деп. 2 жыл болду. Минздравдын артынан кууганыма. Жазып бергиле. Бул обязательно мен жаза турган нерсе эмес. Бир иштетип көрөйүн дедим да. Жок, бүт отурушту. Анткени Кыргыз элинин ден соолугу кимге керек? Жогорку кеңештин депутаттарына керек. Өкмөткө керек жок Кыргыз элинин ден соолугу. Өкмөт ушинтип Кыргыз элин алдатып коюп, көчөдө калтырып коюп, дагы бир чогулуш кылайын деп атам мен могу жазында. Марттын аягында, апрелдин баштарында келип бериңиздер өкмөт. Ал жерде 10 миңдей адам чогулат. Бир объекттен эгер 4 миллион, 12 миллион доллар чыга турган болотса, бул жерде деген миллиардтар жатат. Ал миллиардтар какта экен? Алмаз Акунжанович айтайын, мен муну изилдей башлагандан кийин билдим. Ал миллиардтар Дубайда экен. Ал миллиардтар башка өлкөлөрдө экен. Булар бизден нал чыгарат экен да, ошол жерлерге барып туруп инвестиция кылып туруп жатып алат экен түрмөгөчү. Изилдесе болот да ушуларды. Ушул акчаларды таап чыкса болот да. Следовательдер мындай иштерди алгылар келбейт экен, Алмаз Акунжанович. Анткени баш ооруйт экен мындай иштер мененчи. Бул ишти казып чыгыш, аягына чыгыш оор экен. Келсе көбүнчөсүн албай коет экен. Алышсын ошолорду. Анан бул жерде көбүнчө Марлен Абдрахмановичти колуп коет го дейм. Менин да сунушум бар. ГКМБнын алдында комиссия түзүп, мен ойлойм бул акчалар тапса болот. Бул акчалар бир жерде бар, таап чыкса болот. Кантип эле ошентип эле жоголуп кетсин таптакыр эле. Кыргызстандын акчасы. Комиссия түзүп, ушул ишти аягына чейин алып барып, буга кантип көз жумуп коебуз, канча нерсеге көз жумуп келатабыз. Мына Ихсан калды ошол бойдон, миллиондор жок, кана тапкан жокпуз эчтекесин. Бир 20-30 миң долларлык счетунан немеге арестке коюп койгон өкмөт болду. Аякта миллиондор. Кайсы миллиондор, калган миллиондор какта экен, эч ким изилдегиси да келген жок, тапкысы да келген жок. Ошол себептен Моострой компанияларга алданган, жабыркагандар боюнча бир ошол неменин алдына айла жок экен, ушинтип суранышыбыз керек экен, ГКМБнын алдына бир комиссия түзүп, ошо элдерге кантип жардам бере алабыз? Бир жол жардам берип көрөлүчү өзүнүн элибизге, аягына чейин. Да жөн эле сөздөр менен эмес, биякта жогорку кеңештин трибунасынан бир жогорку кеңештин депутаты сүйлөп коюп, анан кийин макул деп коюп туруп, анан кийин жок болуп кетпейм да, аягына чейин чыгып көрөлүчү. Ушул акчаларды изилдеп таап көрөлүчү. Может, жана дольщиктерге кайра бере алабыз ошол акчаларды.
Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоозу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Саламатсыздарбы? Биздин бийлик өкүлдөрүбүз, президент Камшыбек Ташиев Кыргызстанда 2025-26 жылдары коррупция жок болот деген билдирүүлөрдү жасашат да. Анан менин оюмча коррупцияны жок кылыш бул аябай эле кыйынга турат. Себеби коррупция вообще ушул малга чейин коррупцияны бир да мамлекет жеңген эмес да. Даже биз суктанган эң өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле Америка болобу, Япония, Франция, Германия, Австралия, Южная Корея даже. Вот яркий пример на Түштүк Корея. Мына бүгүн тополоң болуп атат ошол жерде коррупция боюнча. Себеби президенти кандайдыр бир коррупциялык иштерге аралашыптыр, ошону сот ордер бериптир. Ошону кармап келгиле деп. Бирок полицейскийлер келип ошо президентти кармай алышпай атат. Себеби президенттин телохранительдери ошого жол бербей атат да. Бүгүн ошондой тополоң болуп атат. Биз суктанган Түштүк Кореяда даже коррупция боюнча скандал болуп атат. Мен айтайын дегеним, ошол президент болобу Ташиевдин айтканы иш кылып алардын айткан ою ошондой болсо керек. Мындай коррупцияны бир топ мындай ылдыйкы төмөнкү көрсөткүчкө түшүрөбүз деген. Эгерде алар коррупцияны түп тамырынан бери жок кылган болсо, анда тарыхта биринчи адам болуп кала беришет. Ошол коррупцияны жок кылган адам катары. Бирок ошондой болсо дагы айтып кое берейин. Коррупция бул дүйнө жүзү боюнча мындай эч ким жеңе алган эмес да. Себеби дүйнө жүзү боюнча любой эле адам менен бийлик өкүлүнүн ортосунда контакт болгон жерде сөзсүз коррупция болот. Мисалы үчүн биздин айыл өкмөттөн баштап жанакы райондук администрация болобу, областной администрация болобу, ошол жерде карапайым адам менен бийлик өкүлүнүн ортосунда кандайдыр бир кызыкчылыктар төп келип калышы мүмкүн. Карапайым адам өзүнүн жумушун батыраак, тезирээк бүтүрүп алайын деп акча бериши мүмкүн. Ал эми бийлик өкүлү ошол акчаны ала коюшу мүмкүн. Себеби жанакы бийлик өкүлү көрсөткөн кызмат үчүн акча алып атат. Ал эми карапайым адам ошо өзүнүн жумушун бүткөнү үчүн акча берип атат. Бул жерде эки кызыкчылык төп келип атат, жанаша жүрүп атат. Ошондуктан коррупцияны жок кылыш аябай эле кыйынга турат. Ошондуктан бул менин оюмча аң сезимге дагы байланыштуу болот дагы. Анан жогору жакта албетте жогорку бийликтегилердин дагы тыкыр көзөмөлүнө байланыштуу болот. Ошол көрсөткүчтү бир аз болсо да түшүрсө, ошол дагы биз үчүн жетишкендик болор эле. Коррупция бул эми бир эле бизде эмес, дүйнө жүзү боюнча, ошол эле медицинада, жанакы силовой структураларда, образованияда, ошол жерде коррупция аябай эле өнүккөн, дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан мындай коррупция менен күрөшүш бир эле бийликтин эмес, жалпы элдин дагы кызыкчылыгы болуш керек да. Жалпы эл массалык түрдө ошо коррупция менен каршы күрөшсө, ошондо бийликке дагы өтө жеңил болмок. Коррупцияны жеңмекпиз да. Аттуу Ош шаарынын Борбордук базарындагы соодагерлер сиздерге 2025 жылдын 20 январынан тарта Наваи көчөсүндө учурда иштеп жаткан Борбордук базар жабыла тургандыгын эскертебиз. Белгиленген мөөнөткө чейин Бекмамат Осмонов көчөсүндө жайгашкан жаңы муниципалдык Борбордук базарга көчүп чыгууңуздарды өтүнөбүз. Белгилей кетсек, аталган убакыттан тарта
эски базарда электр энергиясы, таза суу жана башка коммуналдык тейлөөлөр токтотулат. Учурда базардын ордуна эс алуу багын куруу долбоору даярдалууда. Ага чейин курулуштарды жана соода түйүндөрдү алып салуу, көчүрүү, санитардык тазалоо иштери жүргүзүлүп, долбоорду ишке ашырууга даярдыктар көрүлөт.